Пранк деген түшүнүк Кыргызстанга келгенине 2-3 жылдын тегерек болду. Англис тилинен которгондо тамаша деген маанини билдирет. Кыргызстанды дүйнөгө интернет аркылуу таанытам деген топ учурда жаңы долбоордун үстүндө иштешүүдө. Бирок чоң ниеттер бар, келечекте чоң проекттер, чоң пландар. Кыргызстан мамлекетин дүйнө жүзүнө кандайдыр бир башка жол менен белгилүү кылгыбыз келе аткан кезде бир гана спорт эмес, бир гана политика эмес, же бир гана кино эмес, именно социальный сеттер менен, то есть интернет булагы менен. Азыр бизге дүйнө жүзү интернет булагын аябай чоң деңгээлде жардам көрсөтүүсүн берип атат. Ошо жардамды азыр биз колдоно алсак, келечекте азыркы жардамынын пайдасын алып келет да. Яма, тиге, катын керек болсо чалай. Жаңы типтеги түрдүү видеороликтерди элге тартуулаган топто 5 адам эмгектенет. Алардын бири кино актер, тамашоочу Эмил Токтошов. Ал көбүнчө чет өлкөдө даярдалган пранктарды Кыргызстанда сынап көрөт. Мындай жол менен кыргызстандыктардын аң сезимин, ой жүгүртүүсүн жогорулатууга болот дейт. Пранкты тарткан себеби кичине болсо дагы, көп эмес, кичине болсо дагы, мисалы азыр жаштар канча 9-класстан баштап 5-курска чейинки жаштар, мисалы азыр бардыгы интернет менен популярдуу, интернет менен через ушул пранк аркылуу биз жаштарга бир аз болсо дагы түз жол көрсөтөлү деген ойдо тартып атабыз бул нерсени. Айтатпаймы жигиттер? Демилгелүү жаштардан түзүлгөн топ бир гана тамаша иретиндеги тасмалар менен чектелбестен социалдык эксперимент, тарбияга чакырган видеолорду интернет аркылуу элге таратып келет. Видеороликтерди дүйнөлүк деңгээлде да тартса болот, бирок ага чоң сумма керектилерин айтышат. Кудай буйруса дагы агалар бар, ошолор мисалы демөөрчү болуп калган болсо, чет өлкөгө чыгып тартышы мүмкүнбүз. Бул планда бар, буйруса ниет кылып атабыз, буну чет өлкөдө тартабыз деген ойдобуз. Соц тармактардагы видеоблог, YouTube'дагы каналдар аркылуу киреше табуу Кыргызстанга да жетти. Жүктөлгөн видеону канча көп адам көрсө, ошого жараша киреше да болот. Интернет аркылуу коомчулукту жакшы жакка үгүттөп, ошол эле учурда киреше тапкан топтун түзүлгөнүнө быйыл 2 жыл болду. Эми алар таланттуу, идеялуу балдарды бул топко кошуп алууга даяр. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.